Бул жерде башкы прокуратуранын өкүлү жакшы айтып кетти. Бул мыйзам мүмкүн иштебейт деп өзүнүн сөзүн чыгып атат да. Бул көзөмөлдөөчү органда. Бул мыйзамгерлердин астында булар сөзсүз түрдө өздөрүнүн түшүндүрмөсүн берди, сунушун берди. Өзүнүн сөзүнөн чыгып атат. Бул иштебеш мүмкүн дейт. Бул профилактика катары гана чыгарып атабыз дейт да. Анда бул мыйзам да, бул толгон чоң мыйзам да. Мыйзамдын колу менен кантип биз профилактика кылабыз? Это бир маселе. Экинчи маселе, бул жерде коллегаларым жооп бере алган жок. Бул жерде коллегам жакшы суроо берди. Төлөй албаса, шарты жок болсо. Көп адамдын шарты жок бүгүнкү күндө. Баласы сөгүнчө, күнүгө сөгүнө берет. Бир сөгүнөт, эки сөгүнөт, 10 000 сом сөгүнүп койду. Төлөгөн шарты жок. Ата-энеси төлөйт дейт. Ата-энеси да жок. Анда кандай болот? Анда сотко кайрылат. Сот териштирүү иштери жүрөт. Ошондо мектеп окуучусу менен ата-энеси, мугалимдер окубай эле, билим бербей эле соттон сотко жүрө берет экен да. Эми андан башкасы деле жетет го дейм. Козголгондон козголуп, тергелгенде тергелип, соттолгондон соттолуп, бул мамлекет эмне бул? Соттолгондор мамлекети же болбосо тергегендер мамлекет болуп калабыз үналдачы. Ушул жерден Ички иштер министрлигинин жетекчилери калыс сөздөрүн айтыш керек да. Бул мыйзамсыз эле өздөрүнүн толгон токон мыйзамдары бар. Мынакей могул жерде статистиканы атайын алдыргам. 21-жылы жылы жалпы жолунан 734 кылмыш козголуптур ушул өспүрүм балдарга. 734 кылмыш козголуптур Кыргызстан боюнча. Эми козголгон балдардын келечеги кандай болот мисалы? Ушуларды жоюу боюнча биз иш-чаралар жүргүзүш керек да. А эми ушулардын үстүнө жана айып пул деген сотко кете турган болсо, бул баланын аты түбөлүккө чейин калат ошол соттун кагаздарынын архивдеринде. Кийин бир жогорку жакка бара турган болсо, сөзсүз түрдө айтат, бул баланы сөккөн үчүн убагында айып пул төлөгөн деп. Эми барыбыз деле бала бар да. Жаш балдар бүгүн сөгүнүп коет, эртең көрсөң профессор болуп чыгат. Барыбыз эле ушундай тарбиялап өскөнбүз да. Анан бул нерсеге жанагы кичине мындай калысыраак карап, бир кыдаат мандат мамиле кылсак деген бир оюм бар да. Андан тышкары бүгүнкү күндө мынакей коллегам айтып атат, айып пул салсак салабыз, салбай деле койсок болот, жөн эскертүү кылып коебуз дейт да. Анда бул мыйзамда ортодо бир жана люфт болуп калып атпайбы? Кааласа айып пул салып коет экен көзөмөлдөөчү орган. Эми бул Ички иштер министрлиги менин түшүнүгүм боюнча. А кааласа салбай коет экен. А биз деген коррупция менен күрөшүп атпайбызбы? Эмне себептен биз анда ачык айкын ушундай коррупцион элементтерге биз жол беришибиз керек? Мамлекеттик кызматкерге мен чечем же чечпейм деген эки мүмкүнчүлүгү болсо, сөзсүз түрдө бул жерде ар кандай элемент коррупция болуп калышы мүмкүн деген бир ойду айткым келет. Анан эң негизгиси, бул айып пул менен 1000 сом менен төлөп туруп, ал мугалимдин мыйзам түрүндө мүмкүнчүлүгү уже болбой калат, баланы окуудан чектетип коюш үчүн. Азыркы күндө мугалимдердин укугу бар, мектептен чыгарып коет. Ушул эң чоң рычаг ушул болуп эсептелет. Болгондо гана бир материалдык базасын жакшыртып бериш керек, мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып бериш керек. Мугалим өзү талим тарбия менен алек болуш керек. Адвокаттай кылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин жарын ээрчитип алып, мына мени сөктү деп. Ал баланы жоопкерчиликке тартыш үчүн мугалимди сөзсүз түрдө как потерпевший сторонага признавать этишиңер керек. Мугалим я терпила деп айтыш керек ал, я потерпел ущерб деп айтыш керек. Башынан баштап ошол билим бере турган, илим бере турган, тарбия бере турган мугалим туруп мен мындай потерпевший сторона болуп калдым деп жаловаться этиш керек. Элестетсеңер, а эртеси кантип ал деген тарбия берет ал мугалим балдарга. Айтып коет да, сенин уровень 1000 сом болот деп коет да. Мен сенин аброюңду мамлекет, парламент 1000 сомго баалап берди. Мынакей 1000 сом мен атам барып төлөп коет, мен сени сөгө берем деп коет. Анткени ал өспүрүм да. Бүгүн сөгөт, бирок эртең профессор болуп чыгып элине кызмат кылат. Рахмат.